Эзле көпчүлүк бизде ушу мекендештерибиздин бардыгы финансылык билиминин аздыгынан ушундай көптөгөн акчаларын туура эмес жактарга жумшап коюшат экен. Ошону кантип үнөмдүү пайдаланабыз деген суроонун негизинде жооп алыш үчүн конок чакырганбыз. Бизде психология илимдеринин доценти Айтикеева Максат Жекшеновна. Саламатсызбы? Кош келиңиз, кутмантаңыз менен. Маанайыңыз кандай? Жакшы, абдан жакшы. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Бизде мындай болуп атат да, баягы айлык алабыз. Андан кийин ушу бир айдын ортолоруна чейин аябай ушундай бапыраңдап жакшынакай жүрөбүз. Андан кийин айдын 20-ларынан өтүп калганда айлык качан болот деп күтүп калабыз да. Ошону ошондой болтурбай коюш үчүн, финансылык мындай эркин болуш үчүн эмне кылсак болот? Эми акча адамды көз карандысыз акыбалда кармайт. Ошондуктан үйлөнүү санына жараша үйлөнүү бюджетин туура бөлүштүрүүгө кеңеш берет элем. Андан тышкары ушул бардык нерседен мурда акчаны балдарды өстүрүүгө, балдарды мындайча айтканда психологиялык жактан тарбия берип, ошого каржылоого сунуш берет элем. Себеби мисалы азыр балдарга ошол акча каражатын жумшасак, же болбосо бизче айтканда каржыласак, кийин өздөрү жакшы кесипке ээ болуп, жана абдан жакшы адистерден болуп, эң жакшы инсандардан болсо, алар ушул акчаны 5-6 эсе кайтарым менен кайтарып берет. Көбүнчө бизде баягы балдарга көп көңүл бурбастан той аштарга, анан кийин конокторго көбүрөөк көңүл бурулуп кетет. Бирок ошонун баардыгы план ченемдүү жүргүзүлсө, ошол үйлөнүү бюджетине жараша жүргүзүлсө жакшы болот деп ойлойм. Негизи бизде мындай болуп калып атпайбы? Кээ бир ушундай бөбөктөрүбүз бар го. Ушундай акча берип, сен дүкөндөн муну алып келе кой, мынча сому сеники десең жүгүрүп барып келет да, анан жөнөкөй жумшаган учурда баргысы келбей алган учурлар болот. Бул эмне да? Эми муну жалаң баягы алар балдарда. Ошондуктан ушул жалаң тар чөйрө, тар мааниге багыттабастан аны акча кайдан келет, кантип табылат, келечекте кантип ал акча тапса болот, кандай кыйынчылыктар бар, жана башкалар менен баарлашуу аркылуу түшүндүрсө болот. Эгерде бала инсан катары жакшы тарбияланып жатса, баардык нерсени туура тарбиялап, туура үнөмдөп, туура пайдаланат. Эгерде инсан катары туура эмес тарбияланып жатса, анда жанагындай майда барат иштерге барышы мүмкүн. Бирок эми бала деген бала баары бир кээде ар кандай нерселерди жасайт, эми ал балалыктын чегинде болушу керек. Жакшы экен. Негизи биз ушул жума бою эрежелер тууралуу сөз кылып атабыз. Айтып коет, ушу эреже сени башкарбай, сен эрежени башкарышың керек деп. Ал эми кээ бир адамдарды бул жашоодо жолуктурсаң, өзүнүн жашоосуна бир кандайдыр бир эрежелерди түзүп алган болот. Мен бул нерсени кылбайм, мен жашоомдо бул нерсе болбош керек. Анан капыстан ошол нерсе болуп кетсе, бир кандайдыр бир оор абалга түшүп калган учурлар кездешет. Бул учурдан кантип чыкса болот жана бул эрежени кантип башкарсак болот? Эми эреже кандай эреже экендигине байланыштуу болот. Мисалы, балдарды өстүрүүдө, өнүктүрүүдө 3 түргө бөлүнөт. Прогрессивдүү өнүгүү, регрессивдүү өнүгүү жана аномалдуу өнүгүү деп. Эгер бала жакшы тарабына өнүгүп жатса, анда ал прогрессивдүү өнүгүү. Жакшы сапаттарга, жакшы нерселерге, адам өзү дагы эрежелери жакшы нерселерге багытталган болсо, ал прогрессивдүү өнүгүү. Адам негизи эле төрөлгөндөн өлгөнгө чейин өнүгүүдө болот эмеспи? Анан регрессивдүү өнүгүү бул кандайдыр бир начар жактарга барып, кандайдыр бир начар эрежелердин болушу турмушубузда бул регрессивдүү өнүгүүдөн кабар берет. Ал эми аномалдуу өнүгүү болсо, бул баланын психикасынын жана адамдын психикасынын бузулушуна байланыштуу. Сиз айтып жаткандай, жанагындай депрессиялар, ар кандай кризистик абалдар баары бир адамдын психикасына таасир этет дагы, акырындап оорунун пайда болушуна алып келиши мүмкүн. А дегенде невроз, анан психоз жана башка ооруларга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биз баардык нерсени туура ойлонуп, туура чечип, анан кийин өзүбүздүн кенежей чагыбыздан балдарга ушул ойлоого үйрөтүүгө тийишпиз. Себеби ойлоого үйрөтүү чоң маселе. Негизи биз ойлоо деп калбадык. Көп учурларда ушундай бизнесмендерде болобу, көбүнчө ушундай ишкерлик менен алек болгондор ушундай банкрот болгон учурда өзүлөрүн ушундай бир бурчка кабан коюшат да. Ал эми айтып коюшат экен, адамдын ойлоо мындай өзү чарчабайт, болгону ойлору чарчайт деп коет да. Ушундай учурдан кантип мындай жеңил-желпи чыкса болот? Кээ бир адамдар ушундай чөгүп кеткен учурлар да болот. Туура, аныңыз туура. Ал үчүн адамды биринчи мезгилде биологиялык жактан да физиологиялык жактан да эс алдырыш керек.
себеби бизде мисалы үчүн башка чет өлкөлөрдө атайын 1 жыл иштегенден кийин ошол адам кандай акыбалга келди текшерилип, анан атайын 1 айга чейин эс алуулар камсыздалышат, атайын бир жака жиберишип, чөйрөнү өзгөртүшүп. Ал эми бизде болсо баягы тынымсыз аябай чоң мындай нагрузка менен иштей бергендиктен ушундай депрессиялар келип чыгат да. Адам баары бир ал робот эмес, баары бир убагы менен эс алып, ден соолугун чыңдап, жана өзүнө толук көңүл бурушу керек. Ошондуктан балдарга дагы, чоң адамдарга дагы кандайдыр бир жылына 1 жолу, эң аз дегенде ушул 2 жума, көп дегенде бир нормалдуу дегенде 1 ай эс алууга кеңеш берет элек. Чоң рахмат сизге таңырта келип, мына ушундай жакшы кеп кеңештериңизди бергениңиз үчүн терең ыраазычылык. Сизди дагы да болсо ушул студиядан жакшы жаңылыктарыңыз менен күтүп алууга даярбыз. Керектүү кеңеш маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер болсун. Сиздерге да ийгилик. Отуруп турыңыз. Урматтуу достор, сиздер менен чогуу азыр шаар тургундарына кезек берели. Шаар тургундарына суроо узатканбыз. Бир нерсе сатып алып жатканда соодалашасызбы? Деген суроо. Келиңиздер, анда шаар тургундарынын жолу кандай болду? Алдыдан чогуу билели. Андан жолугушабыз.